Assalamu alaikum туугандар. Кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы бүгүн 12-сентябрь 2022 мен Бишкек шаары, Щербаков жана Тыныстануу көчөсүнүн кесилишинде жүрөм. Туугандар, ошол жерден бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн туугандар. Сиздер ушул Щербакова жана Тыныстануу көчөсүнүн кесилишинен бир аз эле түндүктү карай басасыздар. Биринчи Перетопская көчөсүнөн Сылтыракка карай бурганыңыздарда Перетопская 3А дарегинде сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан бул жерден бир аз эле чыгышты карай бассаңыздар, сиздер Советский Азыркат Элбесов көчөсүнө бара аласыздар. Мынакей көрүнүп турат бул жерден. Чыгышты карай, батышты карай бассаңыздар, Тоголок молдо көчөлөрү жакын жана Старый Толчок базары деле жакын болуп калат. Буяктан түз бар, оң тарапка чыксаңыздар, Гоюнга деле, Дордойго деле бат барып кала аласыздар туугандар. Аны мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей туугандар, келүү жолун көргөзгөнчө бүгүнкү чыгарышта сатылуучу үйүбүзгө да жетип келип калдым. Бул мынакей көчө тарабы. Бул үй эмес туугандар, бул кошунан үй. Могул баратта биздин үйүбүзгө караштуу болот. Ушунан түз кире бересиздер. Бул жакта кенен 3-4 машина баткандай жер бар. Анан мектептер боюнча айтсак, тегеректе мектептер бар экен, садиктер бар экен туугандар. Биздин үйүбүз мынакей бул жерде жайгашкан. Мынакей 60 квадрат метр. Толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы тарабы жидкий травертин туугандар, мынакей көрүп турасыздар. Жеринин аянты 3-8 соток кызыл китепте. По факту 4 соток экен туугандар. 4 соток экен. Мынакей бул алды тарабы. Документтер боюнча кызыл китеп бар. Техпаспорт бар экен туугандар. Анан бул жакта да бир аз жерибиз бар туугандар, мынакей. Бул жер үй ээсине караштуу болуп калат. Бул жер үй ээсине караштуу болуп калат. Кошуналар эч кандай сөз айтпайт дейт. Бул ушул үй ээсине караштуу. Туугандар, мынакей тегерентте забор менен тоспалган. Бул жака кандайдыр бир хозпостройка деле салсаңыздар болгудай көрүнөт. Мынакей, мына ушундай көрүнүштө суу, свет, канализация центральный, газ бары бар экен. Анан үйүбүз жөнүндө айтсак, жаңы эле бүткөн, 2021-жылы салып бүтүрүлгөн үй. Толук түрдө кирпич, 60 квадрат метр. Киргенде мондай тепкичтер орнотулган туугандар. Бул мынакей негизги кирүүчү эшиги. Мына ушундай темир эшик орнотулган. Түз кирсек коридор. Бул коридордон биз калган өнөргө өтүп кете алат экенбиз. Мынакей полдор, ламинат, полдар, шпаклевка. Жаңы салган. Жаңы алган адам өзү каалагандай обой чаптасын дегенби, пока обойлору боло элек туугандар. Потолоктор баары эле натяжной. Кирөлө оң тарапка кайрылсак, бир бөлмө. Потолок натяжной, түндүк тараптан пластик терезелер орнотулган. Полдор, пол, мынакей ламинат. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары кайра эле коридорго чыгып, түз өтсөк, буякта бир бөлмө. Мынакей терезе пластик терезелер орнотулган. Бул жакта дагы 2 бөлмө жайгаштыр туугандар. Бул жакта бир бөлмө. Анан бул жакта дагы бир бөлмө туугандар. Үй 2021 жаңы эле бүтүрүлгөн. Бул жакта мынакей үйдүн ички тарабында туалет жана душ. Суусар стон менен жылыйт туугандар. Эми так. Мына ушундай туугандар. Айтылбаган эмне маалыматы калды? Айтылбаган баасы эле калды окшойт. Бул үйүздүн баасыны $38,5 миң деп атышат. 38,500. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга калтырам туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Батыш тарапта огош неме болгон чек ара бул жерге чейин, түндүк тарапта огош неме болгон чек ара ал жерге чейин болуп калат туугандар. Анан чыгыш тарапта огош неме болгон чек ара бул воротага чейин, түндүк тарапта огош неме болгон чек ара бул заборго чейин. Жердин аянты 3-8, по факту 4 соток туугандар. Бул жактагы участоктогу ушул үй ээсине караштуу болуп калат. Мына ушундай. Баасы $38,5 миң. Мына ушундай туугандар. Анда эмес эместерге коштошом. Видеону достор менен группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Ал нерсе мага үй ээсине чоң жардам болот.